Мурун биздин үйгө эч качан милиционер келген эмес. Андыктан биз аны көргөндө дароо чочуп кеттик. Бул эки бейтааныш аял кимдер? Баарыбыз алардан эмне айтаарын тынчсыздана күттүк. Милиционердин сөзүнөн кийин эжем эмне кылаарын билбей туруп калды да каршы экендигин билдирип башын чайкады. Аңгыча конок бөлмөдө жүргөн кошунабыз Гүлнар эже маселени түшүнө коюп ортого түштү. Бул эмне деген шумдук? Уялбайсыңарбы? Балдар жаңы гана атасын жерге берип келди. Силер мындай маселе менен келип жатасыңар. Азыр андай учур эмес. Койгула айланайындар. Кана урушпайлык деп милиционер бардыгына баса айтты. Биз өзүбүздүн ишти аткарып жатабыз. Улуу эжелери кичинелердин буюмдарын чогултууга жардам берсеңиздер. Мына жаңылык деп коңшубуз өз сөзүн сүйлөдү. Кайда алып барасыңар? Алар өздөрүнүн үйүндө эмеспи? Эч ким сиздерден жашоого жер сурап турган жок. Шаардан келген аялдын бирөөсү талашты басуу үчүн жагдайды түшүндүрүп берүүгө аракет кылды. Мен балдар үйүнүн өкүлүмүн. Ата-энесиз калган балдар мамлекеттин карамагына өтөт. Андыктан бул балдардын мындан аркы тагдыры биздин колубузда. Ооба, убакытты текке кетирбейлик, деп милиционер көзүн биздин жүзүбүздөн жүгүртүп өттү. Кана, кийимдериңерди жыйнагыла. Бул сөздөрдү укканда денемден ток жүгүртүп өткөндөй болду. Биздин үйүбүздөн алып кетмекчи. Алиянын чарасыз түрүнө карадым. Кичүүлөрүбүз да көз жашын араңтыйып турат. Ошол кезде биздин айылдаштарыбыз коргоого киришип, эч кандай уятыңар жок экен. Балдар ансыз да кайгы тартып олтурганда, бул маселени кийинчерээкте чечүүгө болот. Балдардын жайын булар кайдан билсин деп жатышты. Эң улуу эжебиз акыры өз пикирин айтты. Мен инилерим менен сиңдилеримди эч кимге бербеймин. Эгер керек болсо, окуумду таштаймын да бир туугандарымды өзүм караймын. Маселе мындай чечилбейт сиңдим, деп бейтааныш аял ишенимдүү түрдө. Биринчиден али жашсың, экинчиден сен туруктуу жумуш менен жеткиликтүү акча табышың керек болот. Ал эми сен сүйүктүү турмушка да чыгасың. Мамлекет бойго жетелек 4 баланы жалгыз өзүңө бере албайт. Бул мүмкүн эмес. Андыктан убакытты созо бербей, балдардын кийимдерин камдаңыздар. Биз эч жакка барбайбыз, деп Алия ордунан ыргып турду. Биз өз үйүбүздөн эч кайда кетпейбиз, деп мен да аны коштодум. Силер бизден коркпогула. Милиционер жылмая басып келип, колумдан кысып, кана 1 саатка гана шаарга барып келели. Ал жерден дарыгерлер силерди карап текшерет, андан соң силерди кайра үйүңөргө алып келип таштайбыз. Эжелериңер менен бирге жашай бересиңер, деди. Мына форма кийген байке кандай гана мээримдүү, тигил аял сыяктуу эмес. Тиги болбойт, бул болбойт дебейт. Бирок бүгүн эскерүү күнү. Дасторкон да даяр турат. Балдарды текшерүүгө эртең алып баргыла, деп Гүлнөр эже убакытты созууга аракет кылды. Жок, бүгүн алып барабыз, деп милиционер кесе айтты. Балдар оор кайгыны баштарынан кечирди. Аларга психологиялык жардам керек. Аларды кароосуз калтырууга болбойт. Балакай, сен шаарга баргың келеби? Деп ал мени башымдан сылады. Милиционер мага ушунчалык мээримдүү, сүйкүмдүү көрүндү. Ага эжелерим бизди жибергилери келбесе да, шаардан келгендер бизди алдап солдоп көндүрдү окшойт. Бизди 1 сааттан кийин кайра алып келип таштайбыз, дейт. Каршылыктын кереги барбы? Бизди машинага отургузуп, кийимдерибизди салды да андан соң шаарга жөнөдүк. Мен туулуп өскөн үйүмдү карап, көзүмдү машинанын терезесинен ала албадым. Бизди 4 кабаттуу балдар ооруканасына алып келди. Жаныбыздагы эжелер документтерди толтуруп бүткөнчө далисте отурдук. Милиционер биздин жаныбыздан бир карыш да жылган жок. Мына акыры кабинеттен ак халат кийген мээримдүү эже чыкты. Карагыла чыккандай гана сүйкүмдүү балдар. Коркпогула, бул жерде силерге эч ким тийбейт.
төртөөңөр бир палатада болосуңар. Эртең менен силерге даамдуу ботко түштө котлет берет. Күн сайын жатар алдында айран ичесиңер. Мен милиционерге карап, бул кандайча? Бизге 1 саатка гана дебедиң беле? Бул дарыгер кайдагы бир таңкы түшкү тамактарды айтып жатат дегиче алдагандарын билип, Алия да ачуулана баштады. Бул жерде калбайбыз. Силер бизди кайрадан үйгө алып барып таштагыла. Ооба, бизге силердин ботколоруңар менен айраныңардын кереги жок деп мен да кошулдум. Үйгө кетким келип жатат. Жибергилечи бизди деп Зульфира да кыңкылдай баштады. Ата, кайдасың сен? Бизди бул жерден алып кет. Өтүнөмүн. Тынчтаныңыздар. Дарыгер өзүнүн көп сүйлөп койгонун сезип, силерди чынында карап текшерүү керек. Эгер силердин ден соолугуңар жакшы болсо, эртең үйүңөргө жиберебиз. Кана 4-кабатка чыгалы, мен силердин палатаңарды көргөзөйүн. Эче кандай палата? Эч кандай палатага барбайбыз. Бизди үйүбүзгө алып барып таштагыла. Болду, токтоткула чууңарды, деп милиционер ачууланды. Мен силер менен ызылдаша турган жаш бала эмесмин. Сиз өзүңүз 1 саатка гана барабыз дедиңиз эле го. Үйдө жакындарыбыз кабаттыр болот. Байкеси, бизди үйүбүзгө алып баргылачы деп биздин улуубуз катары Алия аларды көндүрүүгө аракет кылып жатты. Болду. Менин башымды оорутпагыла. Ансыз да силер үчүн көп убактымды текке кетирдим. Милиционер каарулуу колу менен Алия экөөбүздү колубуздан катуу кысып алды да лифт менен жогору карай алып кетти. Алсу менен Зульфия үнсүз жашка буулугуп биздин артыбыздан келе жатты. Төртөөбүздү бир палатага киргизип, сыртыбыздан бекитип салды. Буга чейин үйдөн башка жерде уктап көрбөгөн жаным түнү бою уктай албай чыктым. Таң эрте Алия да ойгонду. Палата да аябай тар экен. Дарылардын жыты да иренжитип чыкты. Эже, кандай уктадың? Деп сурадым мен. Ой, бул жерде бир күндө калгым келбейт. Түнү бою жаман түштөрдү көрүп чыктым. Шундуктуу бир шайтандар таманымды кытыклагандай болду. Мен дагы жакшы уктай албадым. Булар биздин үйүбүзгө жибереби? Билбейм, айтты го. Бул жерде балдар көпкө жашабайт деп. Алия терең үшкүрүндү. Жок, мен качып кетемин. Менин да үйгө кетким келип жатат. Бирок айылга чейин өтө алыс. Билетке да акчабыз жок. Ооба, акчасыз эч кайда кете албайбыз. Анын үстүнө биз төртөөбүз. Үйгө кандай кайткыбыз келип жатканын билишсе кана. Өзүмдүн төшөк ордумду, бакчамды, чуркап ойногон көчөмдү абдан сагындым. Чиркин куш болгонумда, жомоктогудай канатымды кагып, туулган айылыма учуп барар элем. Эжелерим менен карындаштарымды да өзүм менен бирге алып алмакмын. Аттиң, атабыз болгондо бизге мындай күндү көргөзбөйт эле. Атам менен болгон акыркы маегим эсиме түштү. Токто, ал ошол кезде мага эмне деди? Менде өзүм үчүн кымбат бир нерсе бар, аны сага бергим келет. Ильяс, эмне тууралуу ойлонуп кеттиң? Деген эжемдин суроосу ошол атам менен болгон акыркы мүнөттөргө жетеледи. Эже, билесиңби, атам өмүрүнүн аягында мага бир нерсе бергиси келген эле. Эмне бергиси келди? Билбеймин, ал өзүнө өтө кымбат нерсе экенин айткан. Кайда анысы? Атам кечте мени өзүнө чакырып алып, эми сүйлөй баштаганда оорусу козголуп, абалы оорлоп кетти. Ал эртең менен сөзүн улантарын айткан. Атам таң эрте кайтыш болду деген сөздү айткым келбейт. Ансыз да атамды эске алуу кыйын болуп турат. Дал ошол учурда палатанын эшиги ачылды. Тазалыкчы эже палатаны жыйнап тазалоого келген экен. Ал эже экөөбүздүн эртең менен эрт ойгонуп алып сүйлөшүп отурганыбызды көрүп таң калды. Эмнеге уктабай отурасыңар, балдар? Деп суроолуу карады. Үйдө болсок катуу уктайт элек. Бул жерде коркунучтуу, деп Алия акырын кобуранды. Мээримдүү жүз менен жумшак үн мага дайыма ишеним уялатып сөзгө тартат. Дарыгер болуп эмгектенүү өтө кыйынбы? Билбейм уулум. Мен дарыгер эмесмин да.
Кандайча? Сиздин ак халатыңыз бар экен го. Бул жерде бардык ак халат кийип жүрөт. Мен жөн гана тазалыкчымын. Палаталарды жыйнаштырып пол жуймун. Эже бизди качан бошотушат? Деп Алия сурай койду. Ах, балдарым, силер кимге таянгаңар келет? Чамасы силердин тагдырыңар ушундай оор болсо керек деп оор үшкүрүнүп пол жууй баштады. Силерге эми дайыма чогуу жүрүүгө туура келет. Балдар үйүндө да бири-бириңерди коргоп жүргүлө. Балдар үйү деген сөздү угуп жаным чыгып кетти. Мурун чоңдордон балдар үйү тууралуу укканым бар. Ата-энем ооруп калганда, алар өлүп калса, бизди балдар үйүнө алып кетеби деп тынчсызданат элем. А бүгүн тазалыкчы ошондой кепти сүйлөп жатат. Эмне? Кайдагы балдар үйү? Алиянын түрү бузулуп кетти. Аны муну дегиче ыйлай жаздады. Мен өзүмдү ушундай дармансыз, айласыз сездим. Ошондо мындан ары кайда жашаарымды, ким менен аралаша турганымды өзүм чече албаймынбы? Жогорудан бирөө сенин эркиңди, каалооңду башкарып турат го. Тазалыкчы эже эч нерсе болбогондой, мен силерди кайсы балдар үйүнө бөлөрүн билбеймин. Дарыгерден сурадым, силерди текшерип өткөн соң балдар үйүнө алып кетет экен. Эжем ордунан тура калып, ачуусунан жарыла жаздап, тазалыкчынын колунан кармай ыйлап жиберди. Эже, чын айтасызбы? Биздин балдар үйүнө баргыбыз келбейт. Аларга айтыңызчы, бизди үйгө жиберишсин. Эже. Алиянын жаш толгон көздөрү тазалыкчыга жалына жана үмүттөнө карады. Мен да чыдап тура албадым. Өзүнүн сөзү бизди кандай кайгыртканын көргөн тазалыкчы эже да шашынып алды. Анын бетиндеги буручтар да көбөйүп кеткен сыяктуу. Ал бизге жардамдашчу амал таппагандыктан жубатчу сөз да айта алган жок. Акыры көзүнүн жашын сүртүп, биздин палатадан биротоло чыгып кете берди. Алия экөөбүз өз төшөктөрүбүзгө отуруп көпкө ыйладык. Мурун мындай убакта бизди атабыз тынчтандырчу, башыбыздан сылачу. Ал эми канча бакырып ыйласаң да эч кимдин сени менен иши жок. Бул ачуу чындыкты моюнга алуунун өзү да оор болду. Көз жаш менен кайгыны жеңе албайсың. Бул жерден тезирээк кетип, боштондукка чыгуу керек экени анык. Капыстан мага бул жерден качуу керек деген ой келди. Эже, бүгүн айылыбызга качып кетели. Токойго качабыз. Бизди ал жерден эч ким таба албайт. Үйдөгүлөр бизди таппай жүргөн чыгар. Атам мага бергиси келген буюмду издеп таап алабыз. Кутулардын биринде жаткан чыгар. Билбейм. Жол да жакын эмес. Эң башкысы автобекетке жетсек болду. Ары карай жолду билем. Эртерээк чыксак кечке чейин жетебиз. Ильяс, бизди көчөгө ким чыгарат? Эжемдин дирилдеген дабышы жүрөгүнүн ооруп турганын белгиси эле. Мына, күн тартиби деп эшиктин иш жагынан илинип турган кагазды көргөздүм. Саат 11 менен 12-нин ортосунда короодо жүрүүгө болот. Короого чыгабыз деп чыгып качып кетебиз. Биздин дабышыбыздан кичинекей Зульфира ойгонуп кетти. Ал көзүн ачпастан ыйлай баштады. Эже, үйгө кайталычы. Бул жер абдан коркунучтуу. Алия аны соротууга киришти. Ыйлаба кичинекейим, ыйлаба. Бүгүн үйгө кетебиз. Бирок сен ыйлабагы макулбу? Макул, ыйлабаймын. Бирок үйгө тезирээк кетели. Биз күндүз саат 11-лер чамасында кача турган болдук. Биринчи короого Алсу экөөбүз чыгабыз. Кийинчерээк Алия менен Зульфира чыгып биздин жаныбызга келет. Бизди башкалар шекшип калбашы үчүн жеңил кийим менен гана чыкмай болдук. Бардык кийим кечек буюмдарыбыз палатада калат. Эң башкысы качып кетүү. Төртөөбүз тең көчөгө чыккан соң баарыбыз бир жакка качабыз. Ооруканадан алыс кеткен соң автобекетке кандай жетүүнү ойлонобуз. Кеч киргенче үйгө жетүүнү пландадык. Бардыгы биз ойлогондой болду. Ооруканадан чыгарыбыз менен бийик үйлөргө багыт алып, көчөдөгү адамдардын арасына кирип кеттик. Эми бизди таап көрсүн,
Адамдардан автобекетке кандай баруу керектигин сурап алдык. Ал шаардын четинде болуп чыкты. Бул жерде болгонмун. Кайда баруу керектигин жакшы билемин. Кыштакка чейин 30 чакырымдай. Бир нече тоодон айланып өтүү керек. Автобекеттен машина токтотуп көрдүк. Төртөөбүзгө кайтуу кыйын болуп кетти. Бирде орун болбосо, бирде машина токтобойт, жөө кетүүгө бел байладык. Күн ачык. Көңүлдөн өтүштүк. Жаныбыздан машиналар чаңдатып өтүп жатты. Биз таттуу кыялдарыбыз менен туулган айылыбызга кетип бара жаттык. Канчалык көп жүргөнүбүз эсимде жок. Күн акырында батып жатты. Баягыдай эмес, басуу да көңүлсүз боло баштады. Жолдун четинде бир аз тыналык дедик. Мотордун дабышынан жалт бурулуп карасам, милициянын машинасы келе жатыптыр. Коркондон жүрөгүм оозума келди. Мүмкүн бизди издеп жүргөн чыгар. Алыстан байкаганым жакшы болду. Карындашымдын колунан кармап алдым да жол жээгиндеги бактарга жашындык. Бизди байкабай өтүп кетти. Жол менен жүрүү кооптуу, кармап алышат дедим мен. Ильяс, мен да ошондой ойлойм, деди Алия. Жакшы болду. Жашынууга үлгүрдүк. Кармап алышса, бизди дароо балдар үйүнө алып барат. Азыр эми Токой аркылуу жүрөбүз. Басуу чынында кыйын болду. Бирде бутактарга чалынсаң, бирде ийнелүү бутакка денеңди сайдырып аласың. Жолго чыгууга болбойт, чыдоо керек. Алдыдагы тоодон өтүп алсак, ары карай жеңил. Эже, мен чарчадым, деп Зульфира кыңкыстап келатты. Аны башында мен көтөрдүм, андан кийин Алия ийнине көтөрүп алды. Тоого мындай жүк менен чыгуу бизге абдан кыйын. Карындашым канча ыйлактаса да, биздин аны көтөрүүгө дарманыбыз жок. Ай, деген Алсунун дабышы Токойду жаңыртты. Ары карай баса албаймын, бутум ооруп жатат. Биз баарыбыз башкаларды шектендирбеш үчүн жеңил кийингенбиз. Алсу жука кезлемеден жасалган тапичкени кийип чыккан. Ал тапичкеси жыртылып жарабай калды. Бирок ал бизге билдирбеске аракет кылып чыдап келатыптыр. Анын бутун карап чочуп кеттик. Таманы сыйрылган. Кээ бир жерлери канап кеткен. Алия көйнөгүнүн бир жагынан айырып жиберип, Алсунун таманын чүпүрөк менен таңып койду. Басуу кыйындай берди. Карындашым болсо, Атакебай, кайдасың сен? Мен катуу чарчадым. Алып кетчи бизди, деп зарлады. Атам экөөбүзгө Токой абдан жакчу. Бүгүн жылаңач бактардын шуу деген үнүнөн ан сайын коркуп жаттык. Кар деп бир карга бактан бакка учуп биздин артыбыздан калбай койду. Улуу адамдар бул жакшы белги эмес дешчү эле карганын какылдаганы биздин үрөйдү учурду. Апа, мен коркуп жатам, деп дене бою калтыраган Зульфира ыйлап жатты. Ал менин көзүмдү тумшугу менен оюп алып, башка жакка алып кетмекчи. Коркомун. Атаке, куткар бизди. Биз колубуздан келишинче аны сооротуп жаттык. Тоонун чокусуна чыкканыбызда аба ырайы бузула баштады. Бир заматта капкара булуттар пайда болуп, айлана караңгылап кетти. Муздак шамал уруп, катуу нөшөр башталды. Ызгаар бирде бет маңдайыбыздан, бирде артыбыздан согуп жатты. Күн күркүрөгөндө бут алдыбызда, жер дагы козголгондой сезиле баштады. Нөшөр төгүп, ызгаар ойногон кезде биз үйдө төшөктө чүмкөнүп жатчу элек. Мындай учурда эч кайда жашына албайсың. Биз көл шал суу болдук. Жылуулук издеп, энесине жабышкан күчүктөрчө бири-бири бизге жабыша калып, жылынууга аракет кылдык. Эриндерибиз көгөрүп, тишибиз тишибизге тийбей калчылдай бердик. Алия, Алсу, мен чыдоого аракет кылабыз. Кичинекей Зульфира көп ыйлагандыктан үнү чыкпай калды. Баарынан коркунучтуусу ызгаар эле. Бизден 100 метр алыс жердеги карагайды ызгаар көрсөттүрүп кулатты. Азыр биздин жаныбыздагы бакты да шамал кулатат деп Алия тынчсыздана баштады. Коркконубуздан жолго жүгүрүп чыктык. Багыбызга жараша бир машина бизди көрүп токтой калды. Унаанын ичинде айдоочудан башка бир жолоочусу бар экен.
Төртөөбүз тең арткы орундукка отурдук. Биздин бул абалыбызды көргөн соң алар бизге суроо да беришкен жок. Жөн гана кайда барарыбызды сурап, үйдүн алдына чейин жеткирди да, «Эми токойдо жалгыз жүрбөгүлө», деди. Айылга жамгыр жаабаптыр. Үйүбүздү көргөндө көзүбүздөн жаш чыгып кетти. Биз үчүн үйүбүздөн артык, үйүбүздөн кымбат жай жок эле. Тек гана атабыз, апабыздын караанынан бизди алыстатпас экен. Үйдүн эшиги кулпулануу экен. Демек, эжебиз менен агаларыбыз окууга кеткен. Эшикти ача албаган соң бизди кыйын күндө коргоого аракет кылган Гүлнур эженин үйүнө бардык. «Ой, балдар, келдиңерби? Мен эми эмне кыларымды билбей олтурганмын», деп жылуу кабыл алды. «Кана жамынгыла, ороңгула, шорпо дайын. Азыр тамактандырамын. Күнү бою наар татпагандыктан нан менен шорпо бизге хандын тамагындай эле болду. Биздикилер кайда экенин билбейсизби? Бүгүн таң эрте шаарга кетишти. Окуу жылынын аягы. Экзамен тапшырышат. Алар келгенче силерге мен баш көз болуп турам. Кудайга шүгүр, азык түлүк бардыгыбызга жетет. Биз жылынып тамактанып алган соң үйүбүзгө кетүүгө даярдандык. Гүлнур эже кулпун ачты да ыйлап жиберди. Үйдүн да жаны болот деп бекеринен айтылбаган окшойт. Биздин үйдү тоңдуруп койгондой, дубалдар да, меш төшөктөр да кайгырып тургандай. Ошондо аларга биздин күлкүбүз чуу салып ойногонубуз жетпей турабы? Биздин ойногубуз да, күлгүбүз да келбейт. Үйүбүздүн ичи эле эмес, жан дүйнөбүз да каңгырап, бош болуп турду. Ортодогу тынчтыкты Зульфира бузду. «Апаке, атаке, биз келдик», деди ал төрдө илинип турган сүрөткө тигилип бизге кайрыла карап. «Апам менен атамды кайтарып алалычы. Бизди алар сагынды го. Эртең кайтарып алып келебиз, ошондойбу?» деди. Ар кимибиз өз ордубузга жайгаштык. Эртең менен эрте талаага кетип калабыз. Ал жактан бизди эч ким таба албайт. Издеп келгендер кайда экенибизди билишпейт. Ата энебизди абдан сагындык. Алардын бейитине барабыз. Таң тезирээк эле атса экен. Эртеңки күндү таттуу кыялданып жатып, терең уктап кетиптирмин. Таң эрте атам иштери менен шаарга бармакчы болду. «Али эрте го, ата? Бираз кечирээк чыксаңыз болот го», деп аны токтоткубуз келди. Бирок атам айтканынан кайтпады. «Өзүңөрдү жакшы карагыла. Кандай болсо да кайгырбагыла. Мени уятка калтырбасаңар болгону. Уялгандай болбойн», деди да баарыбыздын башыбыздан сылап чыгып кетти. Кичине карындашым уктап жаткан. Антпесе атабызды жибергиси келбей ыйлар эле. Ойгонуп кетсе атам кетпей калат беле. Тыкылдаган үн уйкумду бузду. Ооба. Терезени бирөө кагып жатат окшойт. Уйку соонун ортосунда атам бир демесин унутуп кетип, кайрылганго деп коем. Кайра тыкылдатып жатты. Мен эмне жатам? Тезирээк эшикти ачуум керек деген ой менен турдум. Чын эле терезени бирөө кагып турган экен. Уйкулуу көзүм менен атамдын тирүү эмес экенин да унутуп коюп турмун. Терезеге жүгүрүп барып, илгичин ачып жибердим. Биздин короодо жүргөн милиционерди көрүп, дароо артка жүгүрдүм. Ал менин көздөрүмдү көз албай караганынан коркуп, бүткүл денем калчылдап кетти. Бүттү. Биз кармалдык. «Ачкыла тезирээк». Бул сөздөрдөн жүрөгүм лакылдап катуу сого баштады. Мен дароо Алияны ойготтум. Тез арада мештин артына жашындык. Бир эже менен карындашым ары жакта уктап жатышат. «Эй бала, мен сени көрдүм. Эшикти ач. Милицияга каршылык көрсөтүүгө болбойт». Биз козголбой коркуп отура бердик. Бир нерсе кылып чыдап, эшикти ачпаш керек. Алар кеткенде токойго качып кетебиз да үйгө түн ичинде гана кайтып келебиз. Чоңдорубуз дем алышта. Үйгө кайтып келишкенче ушинтип жашап турабыз. Милиционерди жакындатпоо керек. Бизди камап салат.
Биз аны жакшы билебиз. Коркпогула. Эшикти ачкыла. Бизге шаарда окуган улуу эжелериңер телефон чалды. Ал силерди өзүнө алып келүүбүздү суранды. Силерди катуу сагыныптыр. Мына силерди эжеңерге алып баруу үчүн келдик. Алия сүйүнүп кетти. Бизди бир туугандарыбыз менен кездештирүүчү убакыт келди. Бардыгыбыз бирге болсок, ушундай жакшы эмеспи? Милиционер чындыгын айтып турса кандай жакшы болор эле. Кана, ачалыкчы эшикти. Сага жакшылык жасайын деп турган кишини кандай күттүрүп тура бересиң? Сага жакшылык жасайын деп турган кишини кандай күттүрүп тура бересиң? Ал бизге эжебизди сагынып көргүсү келип турганын айтты эле го. Эжебиздин өзү айтпаса, ал муну кайдан билет? Чамасы бул милиционер өткөндөгүдөй алдабай чын айтып атат окшойт. Терезени такылдатып тура берди. Азыр, агатай, мен ачамын. Сүйүнгөнүмдөн чуркап барып эшиктин илгичин ачып жибердим.